чыныгы лидер керек. Чында Сейдали Абдыразаков бизге ептеме жөнле баягында популист лидер керек жоқ. Бізге чыныгы Чингисхан керек, бізгечи Чингисхан. Баягында сөзүнө турган, мекенин сүйгөн, бир акчага эмес, үстүнө бриллиант чачып турса дагы алданбаган, чыныгы мындай мойнун жулуп ала турган Чингисхан керек бизге. Кедей кембагалдарды кыйнайт, келип алыпчы, азыркы мен билем да, баягы диктатор болуп келген ондой акмактын кереги жок бизге диктатордун. Бул справедливость, акыйкатты гана сүйлөгөн адам келиш керек бизге. Акыйкат. Анан бизге анан кийин жесткий адам керек, анан кийин баягы Адахан Мадумаров мисал үчүн келе турган болсо бийликке. Мен ошо Каримовдун арак берак эле болот деп ойлойм да, ошо кишини. Кайра эле ошо бечара элге кыйын болот да. Диктатор кереги жок бизге. Диктатураны биздин кыргыз эли көтөрбөйт, ондо биз вообще жарылып өлөбүз. Вообще бомба болот. Бизге чыныгы ошол мыйзамдын тамгасын, буквасын мындай кармап берген ортодогу адам керек да. Байды ошол байды дагы ордуна койгон, кедейди дагы ордуна койгон. Ушундай адам керек. Берки диктатордун кереги жок. Кытайдын карызы 1 миллиард 700 миң карыз экенбиз. Ошонучу кыса турган болсочу бир 20 бай төлөп коет. 20 бай төлөп кое турган нерсени канча элдин башына ортуп атат да булар. Канча элдин 20 эле бай төлөп коет, 20 бай ордуга коюп коет ошо акчаны. Болгону 1 миллиард 700 миллион. Коюп койсо болду, биз Кытайдын экспансиясынан кутулабыз. Кытай бизге карап туруп кы деп сүйлөй албайт даже. Мына, ушуну кылбай атат да, кыл десең кылбай атат. Тугандар, эфирди бөлүшүп койгула. Көбүрөөк адам көрсө, бүгүн көрбөсө эртең көрөт. Эртең көрбөсө бүрсү күнү көрөт.